Кыргыз тилин сүйөлү, даңтайлы, барктайлы деп мынакей ырчы Нурлан Насиптин ырында чогуу биргеликте тыңдай алдык. Ардактуулар, биздин студиябызда конокто Ош шаардык кеңешинин депутаты, кыргыз тили коомунун вице-президенти, филология илимдеринин кандидаты Нуркыз Кадырбек кызы эжекебиз бүгүн биздин студиябызда конокто. Эжеке, бизге коңгуроо чалуу келди. Көрөрманыбыздын, замандашыбыздын суроосун угуп көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыз, мен сөзүм угуп атабыз сизге. Угулуп атат. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, биз түз эфирдебиз. Айта бериңиз. Мен ушул сиздердин көрүүңүздөрдү чын айтканда көрүп, угуп, өтө таң калуу менен, кыймыкталуу менен угутам. Рахмат. Шунтан эмесинен ушунчалык кээде ар кандай ойлор келет экен. Сизге чын деңсоолук биринчиден ушул иш аракеттериңизди көбүрөөк анан мүмкүн болушунча жанагы окутуу жайларын себеби Ошто бул Бишкекте дагы иш кагаздары таптакыр өлүктөө келет. Бүгүнкү байрам дебиз канча жыл болсо дагы өлүгү жок. Ошол үчүн мен сизге ушул эмгегиңизге өтө ыраазымын. Биринчи жолу көрүп эмеңизди ушунчалык ыраазы болуп отурам. Токтотпостон өзүңүз эле эмес, бөлөк жактагы окуучуларыбызга көрсөңүз бул жакшы болот деген тилекти айткым келет. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, сиз кайсыл тараптан коңгуроо чалдыңыз, атыңызды жөнүңүздү? Кандай? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Башында айтпадымбы, мен атым Барпы. Барпы байке, сизге чоң ыраачылык билдиребиз. Барпы байке, рахмат. Мен ушул дагы сурасам. Дагы бир рет ушул иши аракеттерди калтырбай өнүктүрүүңүздү мен суранам. Рахмат. Жакшы сунуш пикирлер болду. Барпы агай көрүнүп турат да, баягы атына заты жарашат дегендей кыргыздын наркын, тилин байыткан Барпы атабыздын атын алып жүрөт экен. Жүрөгү кайнап, ошону көрүп, анан ошого менин бирдигим кете берсин, мен акчам кете берсин, мен түз эфирге чыгам деген да, мун патриот экендигинен кабар берет. Анан мамлекеттик тил боюнча иш кагаздары таптакыр эле өнүкпөй калды дегенге каршымын. Азыр мен өзүм эле жолдошум врач, медицина илимдеринин кандидаты, ревматология боюнча чоң колдомо чыгарды. Ошону өзүм редакторлоп бердим. Бул деле биздин үй бүлөбүздүн атыбыздан мамлекеттик тилге кошкон салымыбыз. Самалык. Ушинтип эле ар кимибиз өз-өзүбүздөн айта берсек, анан ойдот да, мамлекеттик тил кантип өнүгөт, тиги кагазды неме которуп койсо болмок, анан баланчы которуп койсо болот. Мен мисалы баягы электр жарыгы үчүн дүмүрчөк келсе, үйдөн кагазга которуп, анан принтерден чыгарып мууну иштетсеңер болот деп колум менен берип коем да. Анан бир ишкерге, банкирге кирсем айтам да, мен сиз тилди окубасаңыз керек, мен кесибим ошол, могу жериңизде көрнөңүз ката жазылып калыптыр, бирок банктагы ишиңизге ийгилик каалайм деп айтам да. Сөзсүз эле биз чоңдорго, мэрге, пресс-секретарларга, анан соц тармакка жарыялабай эле салымыбызды кошо берсек болот да. Жакшы. Бизде кезектеги дагы замандашыбыздын коңгуроо чалуусу бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатчылык, сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду айтсаңыз болот. Эфирде ошол Нуркыз эжеге суроо берейин деген. Саламатсыз эже? Саламатсызбы? Майрамыңыз менен куттуктайм. Бирге болсун. Анан эми биз ошол жаштар негизи эле ошол түндүк аңдашканда бакылап, эми ошол жактагы иш-чараларда деги эле семинар, конкурстарда ал жактын жаштар менен да биргеликте уюм баягындай топтошуп калабыз да. Анан ошол убактарда баягы алардыкы бүт орусча, анан биздики кыргызча, анан канчөмгө салабыз. Алар деле кыргызча түшүнөт, бирок көпчүлүгү баягы кыргызча түшүндүрө алышпайт да, мындайча айтканда түшүнөт, бирок түшүндүрө алышпайт. Аларга уже баягы көнүгүш адап, аларга уже сиңип калган да. Биз эми бияктагылар түшүндүргөнүбүз менен алар кайрадан бизде моуну түшүнөтчү дегендер да болот да, аларды кантип ал байырлап кетип атат дегендей сыяктуу да. Сиздин оюңуз түшүнүктүү? Бул иним атын айткан жок. Мирбек дейт. Мирбек. Ушул иш-чараларды уюштуруп жүргөнүнө караганда бул да бир патриот, өзүнүн үнү, жүзү бар, жүрөгүндө жалы бар жигиттерибизден окшойт. Майрамыбыз чогуу болсун иним. Анан мен айтайын дегеним, ал жаштарыбызда күнөө жок. Себеби баягы орус тилдүү калктын көбүрөөк болгондуктан, таасири көбүрөөк болгон үчүн көлдө, чүйдө бул нерсе бар, алар жыш, тыгыз жайгашкан.
кыргызча сүйлөсөм адамдар күлүп ийбейби деген сезим бар. Бизде эле орусча сүйлөсөк, англисче сүйлөсөк жаңылып калбайбы деген кооптонуу бар го. Ошол нерсе бар. Ошентип баштаганда эле сонун сүйлөп атасың. Сонун ушинтсе эле болот экен го. Сонунда бири-бирибизге дем беришибиз керек. Биз бири-бирибизди сынай беребиз да, карасаң, мо тил деп атканын карачы. Үйүнү да айта албайт депчи. Жок, айта берсе болот. Себеби мен айтпадымбы? Коомдук зарчылык жаратып койду эле, сен эгерде мамлекеттик тилден сынак тапшыра албасаң, анда президент боло албайсың деди эле. Бакыйган өмүр бою 60-ка чыккыча орусча сүйлөгөн саясатчыларыбыз эле сүйлөп кетти да кыргызча. Мен кыргызча сүйлөйм деп элечи. Ошол сыяктуу эле биз деле аларды айта берсек сүйлөйт. Себеби биздин байкайсыңарбы? Эгерде орус тилдүү, кыргыз тилдүү, кайсы тилде окуса деле балдарыбызга манас болгону, манас атка конгону, манастын уулу Семетей деген 4 манас, сап манасты айтып койсок, эртеси күнү кайталайт. Себеби биздин каныбызда бар. Жаныбызда, генетикабызда, тамырыбызда калып турат. Ошону кыла берели, ал сөзсүз болот. Бул 20 жыл мурунка караганда сонун. Азыркы жаштарыбыздан. Анан сиздер дагы бир сүйлөгүсү келип кеткендей сонун бир багыттамаларды бергиле, тренингтерди өткүлө, ошол нерсени алар кайталасын. Болот, сөзсүз түрдө болот. Кабатырланганыңыз үчүн, ошону ойлонгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирейин. Көптөгөн баягы иш-чараларда, тренингтерде көбүнесе бул замандашыбыз баягы барып катышат. Анан ал жердеги баягы релиздер деп коет, тааныштыруучу, ошол тренингдин жүрүшү, максаты, багыты көбүнчө орус тилинде жазылып калат болуш керек. Анан жеке мен деле сизге сунушум, эгерде андай болсо, кыргыз тилинде өтөлөбү деп талап кылып, эгерде кыргыз тилинде болсо барыңыз, орус тилинде болсо анда барбай деле койсо, менимче туура болуш керек. Мен айтып атпайм, ошол жерде 3 күнгө семинарга барасыңар да силер. Барсаңар баары эле расмий тилде болуп калып атса, мүмкүн болушунча кыргызча айта бериңиз, сүйлөй алышыңызча. Мен түшүнөм деп айтыш керек. Себеби алардын баягы кызматчы тили орусча болуп калган үчүн алар орусча ойлонгондуктан кооптонуу бар, биринчиден. Экинчиден, ошол жерде отурганда барактарын, программаларын которуп, сиз даяр шаблон менен иштеп түшүнүп атам, жөнөтүп коюп атасыз. Мынакей менин жардамым ушул, сиз кийинки жолу моуну таратыңыз деп койсоңуз салымыңыз болбойбу? Качанга чейин эле мага бер деп отура беребиз биз. Ооба, эң жакшы. Нуркыз эжеке, дагы бир мындай ачуучундук бир суроо бергим келип турат. Бул суроо сизге бир аз ыңгайсыз болушу мүмкүн, бирок оңой эле болушу мүмкүн. Азыркы учурда эми мына күркүрөгөн көз ак төөнүн кары жарылган кез деп кыргыз негиз тапкан тойго чачат да. Анан сиз эми тилчи катары, филология илимдеринин кандидаты катары айтсаңыз, азыр эми баягы бата тилөө, бата берүү, айтуу негизи кандай нукта баратат? Бул нерсе мындай өзүнүн кадырын түшүрүп ийген жокпу? Кандай ойлойсуз? Абдан ойлонуп отурган маселе. Баягы журналистиканын түйшүгүн тарткан эле эмес, чек ара тарапта жашаган, анан той топурду көп өткөргөн, элдин ичиндеги көйгөйдү жон териси менен сизге мырза катары муну көтөрүп атканыңызды мен жакшы түшүнөм да. Чынында эле ошондой, мен баягы илимпоз же болбосо журналист катары эмес, кеп маданияты боюнча жеке мектебин курсун түптөп, анан жүздөгөн саясатчыларды окуткан, журналисттерди окутуп, жеке мектебин түптөгөн адам катары айтып өтөйүн. Бизде бата берүү, кала айтуу бул наркыбыз, салтыбыз болуш керек. Бата берүүнүн эрежеси 3 эрежеси бар. Биринчиси, эмне үчүн бата берип атканга чейин жалпы келген элге жана ошол турган жамаат менен ошол темага бир кайрылуу болуш керек. Мисалы, бүгүн мынакей 2 жаш келип отурат, ушул жалпы келген эл силерге жакшылык болсун, көрүшүп отуңузга шүгүрлөр болсун деген сөз бул батанын наркы. Не демекчимиз эми? Мына 2 жаш бактылуу болгула десе, бул нарктуу эмес, аксакал эмес, чал экендигинен кабар берип калышы мүмкүн. Экинчиси, калып айтылып атканда эч качан баа терс мүчөсү уланбаш керек. Силердин түшкөн өмүр кемеңер аңтарылбасын деп. Себеби биздин эс тутумубузда, подсознание деген нерседе бааны кабыл албай эле ошол сөздү элестеп калабыз да. Качан аңтарылып кетет экен деген нерсе 2 жашта болуп калышы мүмкүн. Турмуштун даңгыр жолунда кемеңер шыр кетсин. Эч качан ажырашпагыла. Дештин кереги жок. Дайыма бүгүнгү күндө кармашкан колуңарда үзүлбөсүн деген сөз. Бири-бириңерди сүйүп карагыла. Казандай кагышат дейт деп уже программа берип коебуз, урушасыңар, жакында урушасыңар деп. Айтпаш керек андай. Турмуш деген бул оор, тур анан муш деген сөз деп айтабыз да. Жок, аны боло турган элдин баары билет.
Алла Пугачева айткан экен: в жизни и так много плохого, давайте говорим о лучшего депчи. Ансыңардай ошол күнү турмуш деген сонун нерсе. Мурун түйшүктү жалгыз болуп тартсаң, эми экөөң тартасыңар. Эң сонун Сен жеңил жалгыз болду болсоң, деп. эми экөө болдуңар. Эң сонун. Эң жүздөгөн кыздардын арасынан сени тандаган жубайың жанында. Бул эмне деген бакыт? Сен өзүң тандап тийип атасың. Сени качырып кеткен жок, колуң кайрып берген жок, 17-кылымдагыдай качырып мындай сатылган жоксуң. Кандай сонун? Эми ошол бактыңар сезип жашагыла. Бул мүмкүнчүлүк силерге. Күндө бактылуу болуң силердин гана колуңарда деп айтылыш керек. Мына ошол нерсени улуумун катары, эне катары, көп балалуу эне катары жана ушул мектепте окуп жүргөн мугалим катары кичинекей нерсени айтып өтөйүн. Анан ар бирибиз тил маданиятын өнүгүш үчүн күндө башкаларга алкоо, батоо, ыраазычылык, анан комплимент айтыш керек. Бизде ушундай сындайбыз, жактырбайбыз, үйрөтөбүз, анан тартышабыз. Ал эч качан тилди байытпайт, булуктурат, маанайды түшүрөт, анан сөгүнө турган сөздөрдү репертуарды көбөйтөт. Ооба. Вульгаризм сөздөр биздин лексиконду көбөйүп кетет. Эми сиздин айтканыңызды мынакей мен анан башка көрөрман, анан угарман дагы биз туура кабыл алып жакшы жагына негизи колдоно билсек, сөз түрдө эң эле бир жакшы жооп бердиңиз. Рахмат эжеке. Абдан жакшы. Илгери айтканда баягы карын сөзүн капка салдыбы? Илгерки биздин азыр деле арабызда жок эмес, бирок баягы ата бабаларыбыз өлө мындай өзгөчө ушул сөз баккан, сөз кадырлаган, бата бергенде дагы батанын наркы сиз айткан эле нерселер да анын жашы, салыштырып позитивдүү түрдө берген да, мисалы үчүн өрүктөй мөбөлөп, тооктой жөжөлөп деп мындай позитив берген да чындыгында. Мал жандуу эле экендигибизден бар билет. Анан эң жакшы. Мен бир нерсе кошумчалап кетсем болобу? Албетте, албетте. Мисалы, баягы калоо айтууда же нарк айтууда мындай жөнөкөй сөздө мен тамашалап сабак өткөндө айтып коем, оттоп кетет. Малды мээри буруп койсоң, ары оттоп кетет го. Темадан качып кетүү көп да. Эми 2 жашка бата берерден мурун, биз жаш кезибизде мындай жок эле. Силерде эми арзанчылык болуп атат. Азыр жакшы. Анан саясатыбызда тынч болсун. Эми неметип кеттим. Кичине четтеп кеттим, ошентсе да айтып коюш парзым дей берет да. Жок, айтып коюш парзың эмес. Бизге Кудай Таала тилди, акылды, жүрөктү, сөздү тандасын. Сонун айтсын. Анан ошо 500 адамдын ичинен эң сонун сөздү ушул айтат деп бата бердиртип аткандан кийин баягы орусча айтмакчы, будь добра, батаңды сонун берип кой. Болбой керек эмеспи? Колуңдан келбей атат, анда жатта. Кийинки жолго уят кылба. Жашың улуубу? Наркыңы сыйлап атабы? Анда сен ошого даяр бол. Анан Жолон Мамытов деген мен жакшы көргөн акындын бир ыры бар. Жашым жаш, чачым кара болгон менен эң алыс өмүр деген жолдон келем деп. Эгерде сен аябай эле картайып, бирок жакшы наркың боло албай атса, кичүү болсо дагы өзүңөн кичүүнү ага тут деген жакшы сөз бар. Ушул өзү ушундай нарктуу эле, болбосо бир жолу бар эле, илими бар эле. Баланча инимде бата берип койсун деп бер жолду. Ошол чачы кара жаш болгон менен узунураак өмүр жолдон келе аткан адам, тили наркы бар адам берсин бата. Эң жакшы. Бул бата тууралуу калоо тууралуу. Калоо. Эмеске алыш керек негизи. Туура, бул ачуучундук, моюнга алышыбыз керек. Акыркы учурда Нуркыз эжеке, мен дагы көп жакшылыктарда көп күбө болом. Анан эл аралап көп жүрөм. Батанын жолун бузгандар чындыгында эле көп. Анан чанда көрөсүн, бир сөздү барктап, нарктап, бир сөздүн бир куюлтуп, ширелтип сүйлөгөн негизи апалар бар. Мен бая күнү эле Жалал Абад жергесинен бир апаны көрдүм, ушунчалык куюлуштуруп, батаны чын эле бата ошол берет экен. Анан Нурхан эжекебиз аябай жакшы куюлуштуруп бата берет. Ошондой кыйындар көп болушун каалайбыз. 12:53 саат жебеси, эми сизге эркин микрофон. Калоо тилек айтпай эле коюңуз. Кааласаңыз айтыңыз. Эркин микрофондо сиз эмнени айткыңыз келип атат? Азыр жүрөгүңүздө өйүп турган эмне? Тилге байланыштуу эжеке, келиңиз айтыңыз.
Эң биринчи ошо бизди угуп жаткан, колдогон, суроо берген, байланышкан Ош Бирим телеканалын жана радио ФМдин угуучуларына салам жолдоп, ыраазычылык билдирип кетейин. Эч качан 23 сентябрды бир эле күн майрамдабаңыздар. Күндө майрамдалсын. Анан тилчилердин майрамы деп ойлобоңуздар, ар бирибиздин майрамы. Себеби кыргыз мамлекеттүүлүгүн шарттап турган мамлекеттик тилибиз. Анан үйдө мугалим окутат дебестен өзүбүз нарк салтты, кечкурун жомокторду, керек болсо ыр жаттатып, анан ошо ыр жаттаган үчүн мини конкурстарды уштуруп, аталар кыздар менен китеп окуйлу. Анткени эне ансыз да 24 саат бирге болгон үчүн анын сөздөрү азыраак таасирдүү болуп калышы мүмкүн, атаныкы өзгөчө болушу мүмкүн. Анан эч качан мамлекеттик тилим өнүгүп, мамлекетим нарк артсын десеңиз, мугалимин, анын ичинде кыргыз тилчи мугалимин айта берет, дабдырай берет деп сынабаңыздар. Эң туура. Эгерде кыргыз тилчи мугалим сен эртең боз үй жасап кел десе, кыргыз тилчи мугалим баш иштебейт айт. Мен кантип боз үй жасайт 2 жаштагы бала, 2 класстагы бала дебестен, эжеке туура айтат. Биздин ата-бабаларыбыз боз үйдө жашаган. Бул ушундай бир экологиялык укмуш. Неместер баа бериптир, отуруп кагаз менен жасайлы. Ата-энеси баласы менен иштесин деген тапшырма бул. Ошон үчүн дайыма үй бүлөлөрдө жана биздин жашоодо мамлекеттик тил жаңырап турсун, бар болуңуздар. Эң сонун бүгүнкү мамлекеттик тил күнү майрамы кут болсун, ардактуу көрөрман жана угарман. Бүгүнкү маектен сиз, мен бардыгыбыз чогуу таасир алдык деп ойлойм. Албетте таасирдүү сөздөр болду. Студиябызда сыйлуу коногубуз Ош шаардык кеңешинин депутаты, филология илимдеринин кандидаты, кыргыз тили коомунун вице-президенти, тили үчүн күйгөн өлкөбүздөгү эң эле бир көрүнүктүү эжекелерибиздин бири. 5 болсо анын бирөөсү Нуркыз Эжеке деп айта алам негизи. Буга чейин көрөрман дагы тастап кетти. Нуркыз Кадырбек кызы биздин студиябызда болду. Бардыгыңыздарга жагымдуу күн каалайбыз. Баягы эне тилин билбеген эси жогун анықтайт деген бир эле сүйлөмдү айткым келет. Албетте эне тилин билбеген менимче киши болсо керек. Башка улут болосузбу, башка улуттан болосузбу, бирок жашаган жериңиз, киндик кан тамган жериңиз, бул мекениңиз Кыргызстан болгондон кийин кыргыз тилин сиз дагы билип койсоңуз ашыкча болбос. Жалпыңыздарга жагымдуу күн болсун. Ош Бирим медиа менен чогуу бирге калыңыздар. Студияда мен Расул болдум, Алимик кадр сыртында Омар Ахматалиев жана Улан Закиров болду. Аман туруңуздар.